9 жаштагы Эланесса көркөм гимнастика мектебине 4 жашында апасы алып келген. Башында алып келгенде кыйынчылыктар болгон, бирок бара-бара кызым кызыгып, тынбай машыгып келет дейт апасы. Улуу кызым Эланесса өзү токтоо, аябай тырышчактыгы менен айырмаланат. Ушу тырышчактыгы үчүн ушул ийгиликтерге жетип келатабыз. Синдисине үлгү болуп, көп жерден үйрөтүп, толуктап турат, үйгө барганда буну үйрөтүп, кичинекей кезинде бир жаңы келип баштаганда ыйлашат, барбайм, ойнойм деп алдайбыз, жүр, чакалып барам, мындай алып берем деп, анан азыр болсо өстөр эле, өзүбүз барабыз, күнүгө барабыз деп күнүгө келишет. Выходной күндөрдөн башка күндөрдүн баары ушул жерде. Эжесин көрүп сиңди өсөт дегенде Эланессанын бийлеп чимирилгенин көргөн сиңдиси Розанна да көркөм гимнастикага келген. Розаннанын машыкканына 1 жыл гана болсо дагы жакшы жыйынтыктарды көргөзүп баштаган. Девочки изо дня в день приходят на гимнастикага келгенде кыздар алгач абдан кыйналышат, анткени алар моралдык жана физикалык жактан да кыйындыктар болот. Бул жакка көбүнесе чыдамкай өжөр кыздар гана калат. 2017-жылы кыздар жалпысынан жакшы жыйынтыктарды көрсөттү. Кыздардын ар бирине өзгөчө мамиле жасайбыз. Кээде кайсы бир кыймылдары болбой калса ыйлашат, ошондуктан аларды колдойбуз. и уже показывают очень хорошие результаты. Негизи көркөм гимнастикага балдар 3-4 жашынан баштап келе баштайт. Бул денедеги чоюлчакты пайда кылып, ден соолукту да чын, анан балдардын чыдамкай болуусуна түрткү берет. Азыркы тапта бир тайпада 20га чукул кыздар күнүнө 3-4 саатка дейре машыгышат. Розанна менен Эланесса өжөр жана абдан эмгекчил, дайыма позитивдүү жүрүшөт. Розанна 2017-жылдын гимнасты болду. Артистичная, способная. Эже сиңди буга чейин Санкт-Петербург, Алматы шаарларында өткөн эл аралык таймаштарга катышып, байгелүү орундарды багындырып келишкен. Эл аралык мелештерде сүрдөнүшөт, конечно. Сүрдөнүп, толкунданышып, аябай. Анан месте алганда, биринчи орундарда алганда, конечно, ыйлайбыз, сүрдөнөбүз, толкунданабыз. Эми аны айтып бере албайсың да, жакшы эмелер болот. Эланесса менен Розаннанын келечекте максаты бийик. Ага жетүү үчүн бир туугандар азыртадан убакытты үнөмдөп, өздөрүн ар тараптуу өстүрүүнү аракетинде. Анан дагы Кыргызстандын желегин дагы көптөгөн сынактарда желбиретип, намысын коргоого дилгир. Келечекте Кыргызстандын атын чыгарып, көп медаль алыбыз келет. Розанна үйдө куклалар менен ойнойт, тренердей болуп, бизге абдан жагат. Айзада Нурадилова, Алтынбек Сакиев, Ньюс ТВ, таң маанай берүүсү.